мына отельге кирип келатканда сонун бир мынакей ар дайым жашыл болуп турган көрүнүштү көрүүгө болот да. Тумандатып чачуу менен чачат мында. Азыр аркамда көрүнүп турган фонтан сыяктуу чачып аткан, ар дайымдан сатылып турган мына ушул аппаратты көрүп турасыздар. Ташкентте кайсыл жерде жүрбө, бүтүндөй ушундай полялар жап-жашыл бойдон да. Биринчиден бул салкындатып турса, экинчиден бул ушул жашыл массаны ар дайым жашыл кармап турганга мүмкүнчүлүк берет. Assalamu alaikum, урматтуу Багастыры Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Ташкенттин парктарын аралап жүрөбүз. Кайсыл паркына же кайсыл жерине барбагын, парктын ичи мына ушундай жап-жашыл. Ар дайым ушундай жашыл бөлүктө жүрөт. Демек, бул жерде суугаруу системасы сонун жолго коюлуп калган десек болот. Мына ушул парктын ар бир четинде мынакей суунун немелери турат. Бул жерге спринклерди коюлуп, дайыма ушундай нымдуулукту сактап турат. Бул жер деңиз деңгээлинен 500 метр деңгээли жогору турат. Мына ушул жерде билесиздер кандай ысык болот, Ташкент болот. Мына ушундай жерде дагы мынакей парктардын баардыгы сонун жап-жашыл. Бизде дагы мына ушундай парктын ичине ирригациялык системасын жакшылап орнотубуз керек.